Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Эсиңиздерде болсо, мындан бир нече ай мурда Махабат Ерматова аттуу айым биздин телеканалга кайрылган. 6 айдан бери кызымды издеп жүрөм деп. Неме ишимден келдим да, Юрек Академия столовойдон иштен чыгып, посуда пол жууп бүтүп келип кирсем, кызым жок. Анан кызым кактасын дедим, жооп бербеди. Таң атканча уйку жок. Анан балама айттым, кызыл телефонду берчи, алмаштоо кара телефонду берчи дедим. Кызыңыздын телефону? Кара телефонду алып карасам, кызыма мынтип жөнөтүптүр. Маме, ничего не говори. Виза 1 айда Сингапурга жүр. Виза 1 айда даяр бол. Маме, ничего не говори деп кайра жазыптыр. Кызым жооп бербептир. Кызыңыз телефондо СМСтер бар. Голосовойлор бар эле. Урматтуу милиция кызматкерлери, урматтуу ГКМ кызматкерлери, кызымды кайтып бергиле. Кызым кордукта, кызымдай кыздар жолугону көп. Биз Махабат Ерматованын Умида Ерматова деген кызын тауып бергенге жардам кылганбыз. Умида Ерматова да өз сөзүндө учурда апама тарынып жүрөм, мен апам менен сүйлөшкүм келбейт деп биздин телеканалга өзүнүн пикирин билдирген. 2014-жылы мамам өзү эле мени кулап салган үйдөн. Ошол моментте кетип калган, бирок кайра келип кетип мамамен катташып эле жүргөм, жашынакай эле сүйлөшүп жүргөм. Ал всегда ушинтип өмүр бою 7 жылдан бери заявление жазып жүрөт. Азыр эле я пошла, написала объяснительную и вышла. Я уже второй раз именно ушу Первомайский ровдуга уже экинчи жолу келетем. Апрелде келдим, акча бербейм десем, ошон үчүн барып без вести пропала деп жазып салат. Объяснительный жазып кетсем, кайра заявление жазып салыптыр. Мен барбаган уже ровдум калбады, например, только Аламединский ровду калды, Октябрьский. Мен ошол экөөнү эле жазат болуш керек, дагы без вести пропала деп. Азыр главное последний объяснительный бердим. Дай бог ушу бүтсө эле, все, мен бүт номер контакттарымды өзгөртүп салып, не буду с ней больше общаться. Бүгүн бизге Махабат Ерматова кайрадан байланышка чыгып, учурда кызы менен элдешкенин айтты. Анда Махабат эже менен кайрадан маектешип көрөлүк. Сиздер тарткандан кийин эртеси күнү кызым связга чыгып, чалып, ошондон бери сүйлөшүп, неме жарашып алганбыз. Биздин телеканалга Умида берген маегинде айткан, мен апам менен сүйлөшкүм келбейт, апама тарынып калдым деп, бирок кийин элдештиңиздер, Кызым экөөсү азыр жакшы мамиле Супер ТВ телеканалы аркылуу кызым экөөсү элдештик. Чоң рахмат. Чындап. Умида өзүнүн иниси Даниярга дагы байланышып атабы учурда? Сүйлөшүп атасыздарбы, жакшы элеби баары? Ооба. Кызым, балам экөө бири-бирин жакшы көрөт. Мага караганда экөө мамилеси аябай жакшы. Кызым бизге чалып турат, биз ого чалып күндө сүйлөшүп турабыз. Силерге чоң рахмат. Связь үзүлө элек. Кызым бүгүн келе элек, немеге Бүгүн бизге маек бергенге келе алган жок, Берген келе элек, келе албай калды. Бизде баары жакшы, Кудайга шүгүр. Только азыр паспорт ала албай, балам пенсиясы сентябрдан бери паспорт ала албай койдум. Паспортум просроченный. Ана балам пенсиясы улантып албай, кайра мечитке келип жардам сурашкан муктажмын. Өзүм мойнумда шик пайда болуп, беттерим шише баштады. Өзүм бир аз ооруп, балам пенсиясы токтоп, балам 16-га чыкты, 16 февраль. Балам да паспортты сурап атат. Качан алабыз мама деп. Паспорт алып айтабыз. Анан квартира сотма-сот жүрүп атабыз, үйүбүз боюнча, паспорт боюнча. Анан шу үчүн бир сом жок, ата-энем жок. Жалгыз укам каза болгон, жардам берчү укам жок. Супер ТВ каналга чоң рахмат. Кызым жоголду деп кайрылганмын. Кызым эртеси күнү чалып, ошондон бери бир аз таанышдар болду арада. Азыр жакшы эле сүйлөшүп, баары жакшы. Кызым экөөбүз тил табышып, жакшы эле неме биз связдабыз. Ошондо учурда Умида экөөңүздөр жакшы байланышып. Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы барды. Сиздер дагы Умида чалып атабы? Күндө сүйлөшөбүз. Мен чалам, ол да по маме скучайды, кызым чалат мага. Жакшы эле мамилебиз, Кудайга шүгүр. Силерге рахмат. Силер жок болгондо мен кызымды таппайт элем да. Биз бул окуя боюнча Махабат Ерматованын кызы Умида Ерматовага телефон аркылуу байланышып, буларды билдик. Как вам сказать? Аябай эле элдешкен жокпуз, аябай эле тим эле жакшы сүйлөшкөн жокпуз. Просто мен акча сураганда иногда колуман келишинче братчикыма салып турам, болду. Апаңызга жардамдашып, бирок Просто недавно менин акча сурайт коем, биз жакшы квартирага чыккыбыз келатат деп. Элдешкениңиздер боюнча комментарий бере аласызбы? Чындап эле апаңыз менен элдештиңизби? Мындай сүйлөшүп калдыңыздарбы? Ой. Мындай эле сүйлөшөбүз. Так, алыстан эле, аябай эле элдешкен эле жок. Негизинен апаңыз менен сүйлөшүп атасыз. Пока да, с последнего момента сентября пока тынч эле жүрөт. Сүйлөшүп атканыңыз? Айтылам, ооба, сүйлөшүп атабыз.
мындай эле. Азыр учурда билгенимде кайрадан мечиттин астына ушундай көчөлөргө тилемчилик кылып чыгып атасыздар да. Эмне болду тилемчилик кылганыңызга? Мага чалганыңызда биз көчөдө калып калдык, биз кайрадан жардамга муктажбыз дедиңиз э? Умида сиздерге жардам бере албай жатабы? Квартира алганга убактылуу? Жок, кызым да колдон келген жардам берип атат. Бербе дебейм, берип атат. Анан балам экөөбүз сотмо сот 3 жылдан бери жүрүп атабыз. Үйүздү бирөөлөр алып койду эле, анан мен сотко берип утуп алдым азыр. 3 сот уттум. 4-ноябрь бүттү, полный бүттүм. Паспорт ала албай атам, үйдө оформлять этип кирип жашашка вообще балам мен паспорт ала албай, пенсиясын баламды уланта албай, такыр көчөдө калдык, мечит алдыда. Ошондо балаңыз бул мүмкүнчүлүгү чектелгендиги боюнча буга чейин жаш жете элек. Мамлекеттен жөлөк пул алчу, ошо жөлөк пулун да ала албай калып, айла жок мечитке чыгып атам, көчөлөрдө жардам сурап атам. Азыр да кыйналып атам. Азыр балаңыздын абалы кандай? Азыр бир аз жакшынакай эле басып жүрөбү? Жок, азыр боору ишип кеткен, зоп ишип кеткен. Көзү операция болгондо машина уруп кеткенде, путо 3 жолу операция болгон. Балам мурда жүрөгүдө шуму бар эле, 3-чү детский больницада мен улут бөлбөйм, Орус улутуна врачтар айткан 2006-жылы. Балам 6 айда шуму бар деп, аз тешиктери жабылып, а жүрөгүнүн сосудтары ооруп атат. Балам последний режим. Балаңыздын дары дармектерине акча табыш үчүн мечитке тилемчилик кылып турбайсызбы? Балам дары дармегиге ошол квартира тамак ашыга такыр акча таппай, анан мечитке чыга баштадым. Көчөлөрдө жардам сурап, ошо азырда кыйналып атам, жамыр жаап тынбай. Балаңызга паспорт алганы, сиз паспорт столуна барып көрдүңүзбү? Кайрылдыңызбы ал жака? Бардым, сотко бар, через суд аласың деди. Анан сотко бергем, азыр сотмо сот жүрүп атат. Балам экөөбүз туруктуу жашаган жерибиз жок үчүн квартиралап жүрөбүз. Анан үйүбүзгө тажик жарандары, Согдийская область жарандары жашап алып, Согдийская область, Жабарасовский район, село Гулхона, дом 9, Аназар, дом 9 жарандар, тажик жарандары жашаган. Анан бизди үйгө киргизбей, ошондон бери балам экөөбүз көчөдө темселеп, анан муктажбыз, жардам бериңиздер, балам экөөбүз паспорт алайык, балам пенсиясы уланбай калды, октябрдан бери көчөдө жүрүп атабыз балам экөөбүз. Бүгүн бул жерге мисалы биз келгенде дагы да мечиттин астында тилемчилик кылып аткан экенсиз. Ооба, суукта биз уулуңузду Даниярды кай жакка калтырдыңыз? Мен билгенде Даниярды кээде жаныңызга алып аласыз күн жылуу күндөрү. Бүгүн Даниярды кайда? Мечиттерде жатып жүрдүк. Ошто имам билет Сулайматов атасында мечитте жатып жүрдүк. Дагы Кудайдын кудурети менен мындай медресенин балдары жатып жүргөн комната экен. Ошол майлиде имамы жакшы экен, жата бериңиздер балаңыз менен деп, ошко келсеңиз мындай жашай турган жери жок болуп калса мечитте келе бериң эже деп жакшы неме кылды. Имамга рахмат, бир бала бар экен. Атын билбейм. Жерлериңиздер жок болгон үчүн мечитке барып жатабыз. Жатып атабыз. Үстүбүзгө төшөгүңүз жок болсо эми Кудайдын кудурети менен мындай үшүгөнүбүз жок да, таң атканын билбей бир жакшы уктадык. Тынч. Мечитте уктаган деле сонун экен да, жактым балама дагычы. Урматтуу чоңдор, мамлекеттик кызматкерлер, балам экөөбүз паспорт ала албай атабыз. Балам пенсиясы 1-группа инвалид балам бар, жаш жете элек. Балам пенсиясы уланбай калды. Биз бир сомубуз жок, көчөдө калдык Айталада. Кээде балам экөөбүз мечиттерде жатып атабыз, ар кайсы жерде жашап атабыз. Карыз болуп кеттим. Баткенде Сүрүктүү шаарындагы Дамкомдун квартирасы карызым, ала эже сурап атат, качан саласың акча Бишкектен деп. Сокулукта жашадык, жашаган жерибиз, ал жерде 70 000 карызым, ол качан бересиң дейт. Кыргызстандын мырзалары, эр жүрөк, кол ачык балдар, ошо жардам бергиле балам экөөбүзгө. Көзүңөрү жумуп коюп, кайдегири карабагыла. Аллах көрүп турат, колдо бар. Биз менин укаларым жардам бергиле. Мусулман бир топ. Биз ата-энем жок, жалгыз укам каза болгон. Ана ким жардам берет? Урматтуу паспорт берүүчү чоңдор, паспорт бериңиздер балам экөөсү. Мени жерим кыргыз турабы, атам кыргыз, каным кыргыз, анан паспортум жок. Аябай өкүнүчтүү да. Сентябрдан бери балам экөөсү ыйлап, балам давлениеси көтөрүп, ушундай сыгылып атат балам дагы. Бергиле паспорт, кантип эне балага бербейсиздер? Жетим ыйласа жер титрейт дейт. Аллахтан коркуп жардам бергиле урматтуу чоңдор. Сураныч сиздерден. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышта болот.